Көпчүлүк айымдардын бет бөлүгүндөгү чоң бир көйгөй, карысыбы, жашыбы бул тактардын пайда болуусу. Келиңиздер бүгүн мына ошолордун себептерин аныктап, өзүбүзгө жардам бергенге аракет кылалы. Биринчи себеби бул биз күндөн коргоочу бет майды пайдаланбаганыбызда. Терибиз 10 минутага туруштук берет күндүн нуруна. Андан кийин көмөк керек экен. Ар бир айымдын арсеналында SPF фактору менен бет май болуш керек. Экинчиси, бет майды сыйпасаңыз деле тактарыңыз көбөйүп аткан болсо, демек териңиз аябай сезимтал болуп кетиптир. Эмненин артынан? Кээ бир антибиотиктерди көбүрөөк ичип койсоңуз, диуретиктерди ичсеңиз, булар саараны айдоочулар. Кан басымыңыз дайыма бийик болуп жүргөн болсо, бул препараттарды ичүүгө аргасыз болосуз да. Гормоналдык препараттар, бойго бүтүрбөчү таблеткаларды пайдалансаңыз, же болбосо муун ооруларында дарыгерлер ошол гормоналдык дарыларды жазып беришет да. Ушулар дагы териңизди назик кылып коет да. Үчүнчү себеби таңкыстыктар, айрыкча витамин С менен витамин Анын жетишпестиги терибиздин күнгө туруштук берүүсүн жоготот экен. Жана агартуучу витамин S'нын дагы агартуучу функциясы бар. Төртүнчү, гормоналдык дисбаланс. Бул деген, байкасаңыздар, кош бойлууларда дактар көбөйүп кетет да. Анткени эстроген деген аялдын негизги гормону бийик болот дагы, ал меланиндин өндүрүлүшүнө түрткү берип турат ашыкча. Меланин деген эмне? Биздин терибизде меланоцит деген клеткалар бар. Ошол клеткалар меланин деген затты өндүрөт. Меланиндин негизги кызматы биздин терибизди күндүн жаман нурларынан сактап турат. Ашыкча эле өндүрүлө бере турган болсо, ашыкчасы терибиздин үстүңкү бөлүгүндө топтолуп отурат дагы, ошол жерден чогулуп, сепкилден баштап калган жанагы жагымсыз дактарга чейин алып барат. Бешинчиси, бул эстрогендерге келгенде, кош бойлуу айым төрөгөндөн кийин гормондор ордуна түшкөндө жакшылап кам көрө турган болсо, ал дактар өзүнөн өзү эле жок болот. Бул андай эле опурталдуу эмес экен да. Бешинчиси, инсулинге болгон резистенттүүлүк деген абал жаралат да. Качан таттууну өтө көп жей турган болсоңуз, коллаген, эластиндериңиз, териңиздеги чоюлчатыкты берген чырмашып, чапталып калат экен дагы. Бул дагы ошол дактарга өбөлгө түзөт экен да. Демек, таттуудан баш тартсак болот экен. Алтынчысы, дактардын себебинин 70-80%-ын мына ушул түзөт. Бул биздин ден соолугубуздагы, айрыкча тамак сиңирүү органдарыбыздагы көйгөйлөр. Боор, өт, ичегилер, анан бөйрөк дагы кошулуп кетет да. Жогорудагы айтылган себептерге терең анализ жүргүзүңүз дагы, тыңшаңыз денеңизди да. Эгерде тамак жегенден кийин уйкуңуз келип аткан болсо, оң жак кабыргаңыздын алды сайышып атса, тамак жегенден кийин сиңбей, кыйналып кекире берсеңиз, ичиңиз ката турган болсо, дароо адиске барыңыз дагы, УЗИ жасатыңыз, анализдерди тапшырып, ошол жактан баштайт экенбиз. Антпесеңиз, миң агартуучу бет майларды сыйпасаңыз деле бейпайда. Жана акыркы себеби бул туура эмес косметологиялык процедуралар. Айрыкча химиялык пилингтерди жасаткандан кийин териңиз өтө сезимтал болуп, жукарып калат дагы. Анан коргонуучу кремдерди колдонбой койгондон башталат экен да. Мына ушундай айымдар. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн байкаңыздар, анализ жүргүзүңүздөр дагы, себепти аныктап туруп, ошол жерге анан басым жасай баштаңыздар. Мен бүгүн сиздерге кошумча жардам берүүчү каражат катары Siberian Wellness компаниясы өндүргөн жаңы эле продукт, мен пайдаланып деле көрө элекмин. Бирок курамын окуп алып туруп эле аябай мага жакты да. Тааныштырайын сиздерге. Мына биринчиси күндүзгү крем. 30 деп турат да. Жана жогоруда айтып өттүм, тери 10 минутага туруштук берет деп күндөн сактоого да. Ошол 10 минутаны 30га көбөйтсөңүздөр 300 минутага күндүн нурунан сактап турат экен да. Сырткары мындан, сырткары
витамин С аябай көп өлчөмдө. Витамин Сны айтып бердим да, агартуучу жана күндүн нурунан сактоочу болуп эсептелет. Мындан сырткары дагы 3 сонун компонент бар. Булар мөмөлөрдүн ширелери. Биринчиси анар. Анар аябай антиоксиданттарга бай. Антиоксидант деген жанагы күндүн нурунан карып кетүүнүн алдын алат. Экинчиси бул кызыл алчанын ширеси. Терини нымдаштырып турат, демек тырыштардын алдын алат экен. Ошондой эле регенерация, клеткалардын жаңыруусун камсыздайт. Үчүнчүсү бул жүзүмдүн ширеси, коллаген менен эластин үчүн аябай таасири чоң. Түнкүсүндө болсо витамин С дагы деле агартуучу жана андан сырткары альфа-арбутин деген дагы табигый нерселердин ичинде ошол витамин Сдан кийинки эле орунда турат агартуу боюнча да. Кандай гана пигмент болбосун, гормоналдык дисбаланстан чыкканбы, күндүн нурунан пайда болгонбу, же болбосо туура эмес кам көрүүдөнбү да. Жана витамин, сулуулуктун витамини деп аталган ниацинамид бар. Ниацинамид сулуулуктун витамини деп айтып атпайбы, бул териңизге жалпы кам көрүп берет да. Териңиздин өңүнө чыгарат, коллаген менен эластинге азык болуп берет, жана курулуш материалы катары кетет, жана дагы бул нымдаштыруучу дагы касиетке ээ. Мына ушундай. Эгерде дагы бир тереңирээк маалымат алгым келет десеңиздер, анда комментарийге телефон номерлериңизди калтырып коюңуздар.